күнүгө адамга кыйынчылык келет, сыноо келет. Сыноосуз дүйнө болбойт. Бул дүйнөдө бүт нерсе сыноо. Чутасыздар? Ошон үчүн ар бир сыноо келгенде бул Алладан келди. Мага Кудай Таалам берди деп түшүнүш керек. Анткени Аллах өзү айтат да Куранда, биз дейт бир да пендеге дейт өзү көтөрө албай турган сыноо бербейбиз дейт. Демек сен көтөрө ала турган сыноо келет. Сыноону сен көтөрө аласың, ошо ар биринин даражасына жараша сыноо келет. Ошо сен ушул сыноону көтөрүш керек. Бул нерсе Алладан болду деп жакшылыкка жоруп туруш керек. Иншалла ошонун аркасында жеңил. Мисалы, бир күн мончалык боло турган болсо, эртең мончак сыноо келиши мүмкүн. Эртең болсо момундай келиши мүмкүн. Сыноочу адамгачы мүмкүн эмес. Бул сыноо эч качан токтобойт. Адам баласы өлгөнгө чейин болот. Ошон үчүн мен жанатан бери айтып аткан нерсем ушул. Силер спортто жүрүп, ошол нерседен сыноодон чыгып кетүүнүн жолдорунда жүрөсүңөр азыр. Оорчулук келдиң, машалла. Некен ошол менен өзүңдүн стрессиңди чыгарып, жок деп ошого бекем боло турган бул спорттагы ошо чоң жардам берет. Чутасызбы? Демек, эч ким сыноо мага болбойт деп айтпаш керек. Бүгүн мисалы бирөө жыргап жүрөт да, бирөө мисалы укмуш, курсагы ток, кайгысы жок, машинага которуп жыргап жүрөт го. Карасаң көбүн көрөсүң, бомж болуп калган.